Кыргызстандын экономикасы өскөнүн өкмөт башчы Адылбек Касмалиев расмий түрдө ачыктаган. Бүгүнкү күндө экономиканы дагы өнүктүрүш үчүн кандай багытка бет алышыбыз керек, шаардыктардын үнүн угуп көрдүк. Кайсы направленияда дагы аракет кылсак, развитие болот На самом деле машиностроение и внутренний туризм. Мне кажется, что это две такие вот достаточно хорошие направления для Киргизстана. Туризм и машиностроение. Заводы у нас были в советское время, просто их надо восстановить, а не строить на месте заводов торговые центры. Ну и плюс туризм, это понятно, потому что у нас такой край богатый, вторая Швейцария. Буквально вот чуть-чуть за полчаса от Бишкека отъехал, и уже такая шикарная природа. Я считаю, что вот два таких вот варианта. Ясно. Промышленность. Биринчи очередь промышленность. Өнүш керек ошондо. Мен өзүм личный оюм да. Ансыз майда чүйда нерсе менен өнүктүрө албайсың да. Промышленность биринчи очередь ошол жака көңүл буруш керек да. Анан калган нерселер. Коррупция жоюлуш керек. Ген ресурстарын туура пайдаланыш керек. Ошол эң башкысы ошолор. Эми мен биринчи мындай деп айтам да, экономиканы диверсификация экономика деп коет да, экономиканын көп тармактуулугу. Эми азыр мен эң эле өсүп аткан, потенциалы өсүп аткан тармакты туризмди айта алам. Себеби мондай Кыргызстанда азыр биздин регион Борбор Азия аябай бат өнүгүп атат да. Мисалы 2025 маалыматы боюнча бир 8 миллиондой адам Кыргызстанга келип кетти. Анан 2 миллиону, балким 1 миллион туристтер дейли. Бул аябай чоң тармак туризм. Биз Кыргызстанда ушул туризмди өнүктүрсөк, бизге көп эле нерсеге жетет булчу. Кыргызстанда биз Казакстан, Өзбекстанда, кошуна өлкөлөрдө аябай чоң туристтерди кабыл ала албайбыз, бирок Швейцариядагыдай кымбат, бирок аябай сапаттуу туризм, устойчивый туризм деп коет. Ушул тармакка басым жасасак, бирдекени өзү өндүрүп, өзү сатып турбаса, эч кандай өнүм пайда жок да. Алып саткан ол билесиң, алып саткан нерсе эч кандай ол өндүрбөйт да, Кыргызстанды жолго салбайт да дейм да, менин оюм да. Садыр Жапаровду да бир 5 жылдыкка койсок, мындан да жакшы өнүгөт беле деп ойлойм да. Эми туризм деген бул эме да, как дополнительный катары эмес керек да. Өндүрүш болуш керек да. Өндүрүшсүз болбойт бизде. Өндүрүш это основа всего. Ошо өндүрүш болуш керек. Но жок дегенде хотя бы жергиликтүү жерден чыккан местный сырьелордон эмелер чыгыш керек да. Баарын эле сатып албай. Туризм тармакты өнүктүрсө, ошондой эле орусча айтканда сервис дегенди туристтерге, элге келип аткан конокторго жакшыраак түс берсе, туризм тармагы жакынкы жылдары аябай жакшы экономикага бир салымын кошот деген ишеничтемин. Бул менин жеке оюм. Туризм болуш керек. Туризм Эмнеге туризм болот? Туризм бизде аябай сонун жерлер бар да. Кооз жерлер бар, Көлүбүз бар, Оштун жери бар, Талас бар. Эми ар кайсы регионда сонун жерлер бар да. Ошо эметет болуш керек, туризмди өнүгөтүп болуш керекпиз. Биздин Кыргызстанда ар тармактан өнүгсө болот, бир эле тармакты айтууга мүмкүн эмес. Мисалы, бүгүнкү күндө туризмди айтышып атат, жакшы тармактан өнүккөн мал чарбачылыгы, жер иштетүү бизде. Мисалы, мал чарбачылыгы менен бизде мисалы экологик жакшы тамак аштарды, түштүктө мисалы жер жемиштер жакшы өнөт бизде. Ар тармакта өнүгүш керек, бир тармакты айта берүүгө болбойт го.